Акыркы күндөрү социалдык тармактарда Эрнест Жээнтаев аттуу жарандын 6 жылга эркинен ажыратылганы тууралуу маалымат кызуу талкуу жаратты. Айрым колдонуучулар бул чечимди сөз эркиндигине басым катары баалашса, башкалары ар бир айтылган сөз үчүн жоопкерчилик болуш керектигин белгилешүүдө. Коомчулукта түрдүү пикирлер айтылып жаткан шартта негизги суроо жаралат. Эрнест Жээнтаев ким? Ал так кайсы билдирүүсү үчүн соттолду жана соттун чечимине эмне негиз болду? Алдыда бул маселени тактап кеңири түшүндүрүп беребиз. Бул Facebook'тагы баракча Эрнест Жээнтаевга таандык. Башкы сүрөткө өзүнүн эмес, Канышай Мамыркулованын сүрөтүн коюп алган. Эгерде анын баракчасына баш бага турган болсок, анда алгач эле мына бул постту көрөбүз. Комтөрдү улутташтырдык деп жыргадыңар. Эми эмне дейсиңер? Приватизацияга кетиптир го. Мындай билдирүү социалдык тармактарда тез эле эмоция жаратып, талкууну күчөтөөрү чындык. Бирок бул посттун өзөгүндө жек көрүү, шылдың жана чагымчыл аракеттер дароо эле байкалат. Бул бир жагы дейли. Экинчиден, Кумтур компаниясы кайрадан приватизацияланды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени ишкана мамлекеттин карамагында. Кумтур сыяктуу стратегиялык мааниге ээ болгон ири ишканалар тууралуу жалган же бурмаланган маалымат коомчулукту адаштырат. Андан ары карай турган болсок, Эрнест Жээнтаев ойгон кыргыз, ойлон кыргыз деген билдирүү жарыялап, чагымчыл чакырыктарды жасаган. Муну менен ал коомчулукту нааразычылык акцияларына, митингтерге жана пикеттерге чыгууга түздөн-түз чакырган. Эрнест Жээнтаевдин социалдык баракчасына кылдат талдоо жүргүзсөк, анда терс маанайдагы бурмаланган же жалган маалыматтар камтылган посттор арбын экенин байкоого болот. Алардын билдирүүлөрүнүн басымдуу бөлүгүндө бийликти коомчулукка жек көрсөтүү, каралоо, коомдо нааразычылык маанай жаратуу аракети байкалат. Айрым постторунда ал Курманбек Бакиевди да сөз кылып, азыркы саясий кырдаал менен айкалыштырып көрсөтүүгө аракеттенген. Эрнест Жээнтаевдин мына ушундай оозуна келгенде оттоп, чын төгүнүн билбей туруп коомдун башын айланткандыгы анын эң чоң катасы. Ал былтыр ноябрь айында ИИМге караштуу тергөө органдары тарабынан кармалып, массалык башаламандык, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар боюнча иш козголгон. Анын социалдык тармактарда жазган посттору соттук лингвистикалык анализден өтүп, натыйжада Эрнест Жээнтаев элди башаламандыкка кыйыр түрдө чакырганы. Буга кошумча Кыргызстандын аймагында экстремисттик деп табылган Болот Темировдун айт десе, Темиров Лайф деген аккаунттардын публикацияларын бөлүшүп, аларды колдоорун көрсөткөн. Мына ушундай тымызын иштерди жасаган Эрнест Жээнтаевга сот 6 жыл берип, эркинен ажыратты. Бул маалымат коомго жарыяланары менен дароо эле баягы батыштан акча алып, жан баккандар айгай салып, манипуляция жасап, Эрнест Жээнтаев жөн жерден эле абакка кесилип жатат деген нукта маалымат тарата башташты. Булардын максаты го белгилүү. Жумушун аткарып, айлык маянасын алып жатышат. Ачындыгында Эрнест Жээнтаевга коюлган айыптар анын социалдык тармактар аркылуу коомчулукту адаштырган, жалган же бурмаланган маалыматтарды тараткан аракеттерине байланыштуу экени анык. Башкача айтканда, кеп жөн гана пикир билдирүүдө эмес, мыйзам чегинен чыккан аракеттер тууралуу болууда. Албетте сөз эркиндиги демократиялык коомдун маанилүү принциптеринин бири. Бирок бул укук, жоопкерчилик менен коштолоору да белгилүү. Ошондуктан маселени бир тараптуу баалабай, укуктук негиздерге жана расмий фактыларга таянып талдоо гана объективдүү жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берет. Кошумчаласак, Эрнест Жээнтаев камалганга чейин Lady KG жана кыргыз тили гезиттеринде верстка жасап, 2022 жылдан тарта тил боюнча улуттук комиссияга караштуу Ак Билим басылмасында иштеп жаткан.